Мен өзүм Скөл областынын Төп районунун Сардуу айылынан болом. Бирок Бишкекте окугам, спец интернатта көз боюнча. Чоң атам кичинекей кезимен эле мени доктур кызым деп калчу да. Мен брайль менен окудум, мындай точкалар мененчи. КГМага ошо барганда экзамен алабыз, даярдангыла деп вопросторун берип койду да. Экзаменди тапшырдым, бирок биринчи курс, биринчи семестр мен үчүн өтө оор болду. Себеби мен точка менен жазам да. Мен лучше диктофон колдонушум керек дедим да. Диктофон коюп угуп отура берчүмүн. Анан ал диктофонду алып келип, ошону кайра ошо брайльча жазчумун да. Ошолорду кечке окучум, залга барып алып 4-5ке чейин отурчумун. Бизди инвалиддер окубайт деп эч ким поблажкамды эме кылган жок. Кызыл дипломго ишенген эмесмин. А мен көкөл алсам болду, мага мен ошого эле ыраазымын деп. Анан кураторум жазып калды. Кызыл десе эле ишенбей, баягы ощущением башкача болду да. Мен ушул биринчи курста жок, мен эптеп 3 алсам деген кыз кантип кызыл алды деп. Баарыңардын колуңардан келет. Биринчиден өзүңөргө ишенишиңер керек. Ал андай оорчулуктарга карабай, только өзүңөргө ишенгиле. Бардыгынын колунан келет.